температура болуп үйгө чыгып кетишинде келгенбиз. Эч кандай деле эмеси жок болчу. Бишкектеги тест атым жайлардан шаурма жеп уулангандардын саны 73-кө жетти. Ооруканага 36 адам жаткырылды. Анын ичинен 5-о 10 жаштан 14 жашка чейинки балдар экени белгилүү болду. Бул уулануудан кийин Борбор каладагы 37 тест атым жайы текшерилди. Анда санитардык талапка жооп бербеген 10 тест атым жайы жабылды. Тамак аштагы санитардык талапты аткарбаган бул жайларга 586 000 сомдон ашуун айыппул салынды. Чуу жараткан окуядан кийин Саламаттыкты сактоо министри Бейшин Алиев тест атым түйүндөрүнүн барын текшерүүнү тапшырды. 30 күнү түнү менен биз чыгып, ошо 5 лаваш текшерип, эреже бузуулар аныкталгандан кийин аларга ал түйүндүн ишин вактынча токтотконбуз. Бүгүнкү күнү ишин токтотуп турат. Ананда биз текшерип, бүгүнкү күндө ал ишканада ишин токтотуп вактынча жабылды. Кетирилген эреже бузуулар боюнча биз протокол түзүп, 2 объектиге 72 000 сом айыппул салдык бүгүнкү күндөчү. Бул массалык уулануудан кийин Ош шаарындагы тамактануучу тест атым жайларын иштеткен ишкерлерге тамак аш коопсуздугун кылдат сактоо талабы коюлуп эскертүүлөр берилип баштады. Анткени Ош шаарында да тест атым жайлары көп болгондуктан санитардык талаптар сакталбаган учурлар кездешет. Буга чейин санепиттик көзөмөл борбору каттоодо турган 27 тест атым түйүнүнүн 16сын текшерип чыккан. Анда бул жайлар санитардык норманы сактабаган үчүн 175 000 сом айыпка жыгылган. Массалык ууланууларды алдын алуу үчүн атайын рейдтик көзөмөл башталганын билдиришти. Улануудан кийин биз дагы жөн отурган жокпуз. Ар бир тест атымга биз азыркы убакытта санитардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Көрсөтмөлөрдө ошо тамактануу, ошо тест атымдын кухняларында кандай шарттарды сакташ керек, кандай кайсы биздин требованияларыбызды сактап, кантип өзү ошо тест атым коомдук тамактануучу жайдан айырмасы бул ошо атынан эле билинип турбайбы тест атым деп. Ошон үчүн тест даярдай турган тамак, ошон үчүн бунун требованиясы кичине башкачараак. Ошонун сактоосун, ошо даярдануучу продукт, азык-түлүктөрдүн кантип сакталышын, кандай документи болушун полностью санитардык көрсөтмөдө көрсөтүп, азыркы убакта ар бир тест атымга бергенбиз. Деген менен Оштогу тамактануучу жайлардын дагы санитардык абалы жакшы эмес. Буга чейинки элдик көзөмөлдөрдө шаар ичиндеги кафелердин тазалыгы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Анда ар бир 4-үнчү кафенин ашканаларынан таракан чыккан. Ошондой эле көпчүлүк тамактануучу жайлар азык-түлүктү өз мөөнөтүнөн өтсө да колдоно бергени аныкталып келет. Бул санитардык норманы сактабаган кафелерге жыл башынан бери 26 жаран арыз менен кайрылган. Бирок ботулизм деген билесиң, ботулизм катталган, бул эми сезонный оору. Азыркы жылдын башынан айтсам, то 28 арыз катталган, ошо тамактануучу. Эми 28дин ичинде бардыгы эле ошо коомдук тамактануучу жайдан же тест атымдан деп айта албайм. Жалпы саны 28 именно тамак менен байланыштуу арыздар түшкөн. Ар бир арыз биз тараптан тез арада текшерилип, анан нарушениялар болсо обязательно биз тараптан чара көрүлөт. Тамактануучу жайларды текшерүү 1 айга чейин уланат. Ал эми Ош шаарында жыл башынан бери массалык уулануу катталган эмес. Адистер мындан улам ботулизмден жана мөөнөтү өтүп кеткен тез бузулуучу тамактан сак болууга чакырат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.